Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз өзүбүздүн маегибизди Чындык YouTube каналынын студиясында улатмакчыбыз. Биз менин жеке баракчама келген суроолорго Асамидин мырзадан жооп алган аракет кылалы. Анда эмесе суроого өтөлү. Биринчи суроо. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров дайыма эле бийликти сынай берет. Өзү барып эч нерсе кылбайт, эмнеге деген суроо түшүптүр. Бұл ушундай шайлоолордун алдында көп айтылчу сөз. Азыр баягы эптештирсе элдики, куйлуштурса кулдуку деген сөз бар эмеспи? Ким сүйлөсө эле эп болуп калды. Ар кандай сөздүн эки тарабы болот. Бул өзү чындык. Адахан Кимсанбаевич 95-жылы депутат болуп Жогорку кеңешке келген болсо, ага чейин журналист болчу. Ошол кезде эле сындачы. Биз кичинекей балдар элек, ошондо эле сындачы. Ошондон бери кийин депутат болгондон кийин деле такыр мамлекеттик кызматтарда иштебей калганда деле дайым ушул биз билгенден 30 жылдан бери сындап эле келатат. Бирок жалган айтып атабы. Мына тарых далилдеди да, көрсөттү да. Чын канчалык деңгээлде ал акыйкат экенин. Ошол айткан сындардын баары туура чыгып, ошол биз шайлаган адамдар бүгүн каякта жүрүшөт? Экөө качкын болуп чет элде жүрөт, эки президент. Бирөөсү түрмөдө отурат, бирөөсү мөөнөтүн аягына чыга албай түштү, анда кайдап салды. Демек, ушуга чейин дайыма Мадымаров туура айтыптыр да. Аны сынап атат, жамандап атат эмес. Ушул киши ар дайым туура айтат. Ушул киши ар дайым көрөгөч алдынан көрө билет, кимдин ким экенин билет. Ушул киши көсөм адам, ушул киши бая данышман адам. Ушул киши бизге жетекчи болуш керек деп айтышыбыз керек бул сөздү. Себеби бул киши дайыма айткан сөзү туура чыгат. Буга чейин 25 жыл мурда айткан сөздөрү бардыгы туура чыгып, бүгүнкү күндө ошонун биз күбөсү болуп атабыз да ошол сөздөрдүн. Демек, бул жерде аны жаман жагына эмес, ал сөздү жакшы жагына алыш керек. Адам ойлонгондо. Анан эчтеке кылбайт дегени бул Адахан Мадымаровдун эмне жумуш кылганын биз билбесек, аны үчүн Адахан Мадымаров күнөөлүү эмес. Аны үчүн биз өзүбүз күнөөлүү болобуз. Мисал келтирип кетейин. Чыңгыз Айтматовдун кайсыдыр бир чыгармасын биз окубаган болсок, демек аны биз билбейбиз да. Өзүбүз билбей эле анан кийин Чыңгыз Айтматов эч кандай чыгарма жазган эмес деген туура эмес болуп калат да. Себеби биз кыргыздар эле эмес, бүтүн дүйнө эли билет. Бүгүнкү күндө 200дөн ашык тилге которулуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өзүнчө бир шедевр болуп, дүйнөнү багындырып жүргөн чыгармалары бар адамды биз эч нерсе жазган эмес деп айтканыбыз туура эмес. Өзүбүз билбесек эле аны жазган. Аны биз билбесек бүтүн дүйнө эли билет. Дал ушул сыяктуу эле Адахан Кимсанбаевичтин дагы эмгегин биздин элибиз өзү билбегени менен мына коңшулаш өлкөлөрдө, СНГ мамлекеттеринде анын эмгектерин баалап, кане ушундай саясатчы бизде дагы болсо деп жүргөн элдер өтө көп. Болгону биз баягы кыргыз эли ушундай экенбиз, макалдарыбыз бар го, колдо бар алтындын баркы жок. Биз азыр ошол алтыныбызды барктай албай жүргөн учурубуз. Ошонун айынан биз дайыма ойлойм, Кыргызстан алдыга эмес, тилекке каршы дайыма артка карап кетип атабыз. Рахмат.